بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сабағымызды иншалла улантабыз. Құран кәрімде Аллах субхана ва тағала мындай деген аятты айтады. Я айюхаллазина аману ла тулхикум амвалукум вала ауладукум ан зикриллах. Ой иман келтіргендер, сілерді аластатпасын дейді. Мал мүлкіңер, бала чақаңар Аллахты естегенден, ибадат қылғандан, Аллах Талаға баш игенден мал мүлкіңер менен бала чақаңар аластатпасын дейді. Егерде ким ошолорго аластып берилип кеткен болсо, ким аласып ошолордун артынан ээрчип кеткен болсо, булар жапа чеккендердин катарына кирет деген. Демек, бул Мунафикун сүрөсүнүн 9 аятында Аллах бизге эскертип жатат. Демек, Аллах Таланын дини, Аллах Таланын шариаты бизге дайыма биздин топтогон мал мүлктөрүбүздөн жана бала чакабыздан дайыма өйдө болсун. Неге? Анткени мал мүлктү, бала чаканы бизге ким берди? Аллах берсе, анда Аллахка ибадат кылган ибадаттарыбызды унутуп коюп, аны экинчи планга чүрүп койболук. Дайыма Аллах колгон ибадат дайыма өйдө болсун. Анткени биз дайыма намаз окуп жаткан Аллаху акбар дейбиз, Аллах улук дейбиз. Неге? Анткени Аллах бүт нерседен бизге улук болуш керек. Ошондой эле пайгамбар алейхиссалату вассалам, бул хадис имам Ахмад ибн Маджих сахаби Ал-Амириден келет. Мындай деген хадис бар. Ал-аулад муджаббана ва мубаххала. Балдар кимдин бала чакасы болсо дейт, ошо бала чакасы адамды коркок жана сараң кылып айландырып коет дейт. Демек, бала чакалуу болгондон кийин биз коркок болуп, Аллах Таланын дининде ушундай даваттарды, Аллах Таланын дининде ушундай мээнеттерди, Аллах Таланын дининде ушундай жакшы бир иштерди таштап салбаш керекпиз. Жана Аллах Таланын дининде сараң болуп калбайлык, садакаларыбызды токтотуп салбайлык. Эмнеге? Балама жетпейт. Мен балама бирдемени алып берейин, кызыма тигин алып берейин, анда мен акчам Алла жолунда садак кылганга жетпей калат деп садакасын таштап салбасын. Кандай гана бала чакабыз болсун, балдарыбызга жетпей жатса дагы садаканы эч качан үзбөйлүк. Эмнеге? Анткени Аллах Таала бизди ошо бала чакабыз менен сынайт. Сен балдарыңа берилип кетип, Аллахтын динин унутуп койдуңбу? Ошол үчүн келиңиздер, садакабызды балабыз болсо дагы, көп болсо дагы Алла жолуна берген садакабызды эч качан унутпайлык. Анткени Алла жолуна берилген садакалар бул ахиретибизди бизди сактайт. Негизинен пайгамбарлар жана салих адамдардын өзүнүн балдарына берген дуаларын дагы кирсек, мисалы Закария алейхиссалам Ал-Имран сүрөсүнүн 38 аятында мындай деген аят бар. Хуналика да'a Закария рабба. Рабби сен Закария дуа кылып чакырды. Каля рабби хабли мин ладунка зурриятан тайиба. О Раббим, сен мага таза бир урпактарды, таза бир балдарды насип кылчы. Иннака сами'у дуа. Анткени сен ошо дуаны угуучу затсың деди. Жана ошондой эле салихтердин дуасынан Фуркан сүрөсүнүн 74 аятында Аллах Таала айткан таква адамдар валладина якулуна раббана хаблана мин азважина ва зурриятина куррата аюн ваджална лилмуттакина имама. Таква адамдардын дуасында мындай деген дуа менен өз Раббисине кайрылат дейт. Алар айтат дейт: "О Раббибиз, сен бизге бала чакабызды көргөндө, жана жубайларыбызды көргөндө, биздин жубайларды көргөндө, жана урпактарыбызды көргөндө көзүбүз сүйүнө турган бир абалды насип кылчы. Жана таквалардын үстүнөн баш көз болгонду насип кылчы" деген. Демек,
азыркы заманда мусулман бир туугандарым, көзүңүз качан сүйнөт, качан гана жубайыңызды, балдарыңызды көргөн сайын сүйүнсө, ошондо чыныгы бактылык ошол. Анан кийин калган жалтырактар, бул дүйнөнүн мал мүлктөрү сизди сүйүндүрөт да, бирок үйүңүздө жубайыңыз сиздин диниңизди бекем карманбаса, Аллахка баш ийбесе, үйүңүздө бала чакаңыз Аллахтын дининен капилетте болсо, сиз аларды көргөн сайын кейип, кыжалат болосуз. Ошол үчүн бул дүйнөнүн бактылуулугу бала чакабыз, жубайларыбыз Аллах динине бекем болгондунда. Ошол үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан сөз: "Ад-дуния матаун ва хайр матаиха аль-мар'ату салиха." Бул дүйнө чоң бир рахат, бирок эң жакшы рахат бул такыба аял деген. Аллах субхана ва тааля бизге ошондой балдарыбыз көргөндө көзү сүйнө турган абалды берсин. Андан кийин таква адамдарга иман бололук. Анан кийин жөнөкөй бир адамдарга, кечиресиздер, динди кармабаган бузук адамдардын үстүнөн башчы же директор боло алсак, алар сыныктан башка нерсенин баардыгы жугуш дегендей, алар өздөрүнүн дагы кемчиликтерин, жаман сыпаттарын, адаттарын үйрөтүп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн биз такваларга иман болсок, таквалардын үстүнөн башчы болсок, алардан дагы таквалойн деп биз аракет кылабыз. Алардан дагы Кудайдан коркоюн деп биз дагы тымызым өзүбүздү түздөйбүз. Анткени бардык мусулмандар күнүгө оңолгонго аракет кылыш керек. Эми салих баланын пайдасы бизге кандай? Эмне пайда берет? Пайгамбардын белгилүү хадиси алейхиссалату вассалам айтат: "Иза мат ибну адам инқаттаа амалуху илля мин салас." Адам баласы өлсө, бар амалдары токтолот, бир гана 3 амалы токтобойт дейт. Эмне? Садакаттын жария. Алла жолунда бир калтырып кеткен садакасы, мечит салып кеткен, же бир жакшы бир садаканы баштап кеткен. Ау илмун юнтафа бихин нас. Адамдар пайдалана турган бир илим таштап кетсе. Илим деген бул жерде шарият илими. Курандан, хадистен, тафсирден. Ау валадун салих яд'у лах. Үчүнчү, артынан бир салих бала таштап кетсе, таква бала деген сөз. Ошол бала, жакшы бала, атасынын артынан кол көтөрүп дуа кылса. Бул хадисти имам Муслим риваят кылат. Демек, Аллах субхана ва тааля салих баланын берекеси ошондо экен. Ошондой эле пайгамбар алейхиссалату вассалам мындай хадис бар: адам баласы бейиште даражасы көтөрүлөт дейт. Инна ражула ла тарфа даражатаху фил жанна. Анан ал адам бейиштен эмнеге мен даражага түшүп калдым? Аллах кандайча бул даражага мен түшүп калдым дегенде айтат экен: анна хада фаюкали бистигфар валадик. Бул сенин балаңдын сага берген дуа батасынан дейт. Демек, келиңиздер, артыбыздан бизге дуа кылган баланы таштап кетелик. Азыр ар бир мусулман бир тууганым мечит салып кете албайбыз балким. Балким алым болуп, артыбыздан илим таштап кете албайбыз бардыгыбыз. Бирок бардыгыбыздын колубуздан келет. Артыбыздагы кызыбызды, артыбыздагы балабызды шарият менен тарбиялап туруп, эртең күнү сиздин артыңыздан ихлас менен дуа кылганга ошондой мүмкүнчүлүктү калтырып кеткенге сизге Аллах кенен мүмкүнчүлүк берет. А бирок өзүңүз динди кармабай, намаз окубай, дин менен ишиңиз жок болсо, телевизордун баарын каалаган бир передачаны көрүп жатса кызыңыз, балаңыз, эртеден кечке аны мындайча айтканда тартипке салып, аны карабасыз, сиз бул дүнөдөн көз жумгандан кийин артыңыздан дуа кылышына биздин шек күмөнүбүз бар. Ошон үчүн келиңиздер, балдарыбызды туура шарият менен тарбиялап, шарияттын нуруна, Куран сүннөттүн нуруна бөлөгөнгө Аллах бизге жардам берсин. Кийинки сабакка чейин, көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.